Экинчиден кредит алып Кытайга келбегиле туугандар. Сураныс. Кредит алып Кытайга келбегиле. Түшкөн күнү түндө түнкү саат 1:30-2:de чалды мага WhatsApp'tan. Bir нерсени сатып ийсем, акча таап ийсем деген бүт эле Элдин мээсин жуйт да. Анан сен бир айда эле мындай болуп кетесиң. Таяр жумуш жок деп айтайын туугандар. Андай таяр жумуш жок. Кытай ал силер ойлогондой өтө кичинекей эмес, өзүң көрүп атасың досум. Дүйнөлүк базарда эле чынын айтканда келсеңер бир айда түшүнүп жеткеле болбойт. Кайсыл товар канча сом, кандай алыш керек түшүнүп жеткеле болбойт. Кытайды көрбөй туруп, Кытайдын бир шаарын, бир базарын көрбөй туруп, ушул нерсени үйрөтүп атам дегендерге таң каласың да. Экөө алмашып калганда адамчы сиңире албай калат. Бирок элди алдап мен кыйратам деген сөздү кылбай калат туугандар, сураныс. 1,5 миллиард Кытайды батырган жумган мамлекети ойлочу ошол Эки кыргызды. эки кыргыз эмне бири-бирин батырбай жүрөт. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мына Кытай өлкөсүнө келип бай эр болуп иштеп, анан Кыргызстанда Кытайга алып барып бизнести үйрөтөм. Мына кытайлык кыргыз ушул жердин Кытай өлкөсүндө туулган Арзыбек кыргыз кененирээк бир ошол боюнча суроолоруңуздарга жооп алып берсек. Арзыбек, мына азыр өзүң Кыргызстанда көрүп атасың. Кытайга алып барам, Кытайды көргөзөм, Кытайдын бизнес системасын, Кытайдын базарын 10 күндө үйрөтөм, же болбосо 15 күндө үйрөтөм. Бир айда масштабка чыгарам, бир айда кирешеге чыгарам дегендер аябай көп болуп аткан учурда. Азыр биздин Кыргыз мамлекетинде бүт эле соодага кирсем, бир нерсени сатып ийсем, акча таап ийсем деген бүт эле элдин көөнү ошого бурулуп калды да. Анан эми бул мен берген суроону азыр көп эле бере албай жүрсө керек. Бир айда, 2 айда ошентип кетсе болобу? Кытайдын чоңдугун өзүң көрүп атасың, өзүң билесиң жакшы. Ошол боюнча оюңду айтып кетсең. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстандык кыргыз элиң, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мен дагы эле Арзыбек, кытайлык кыргыз тууганыңар. Эми негизи ал жумуш тууралуу мен да өзүмдүн оюмду билдиргечи кетейин. Жагабы жакпайбы ага билме дей албайм досум. Ал жумуш тууралуу айтсак, бай эрлер тууралуу. Силерди ошол Кыргызстандан алып келгенде баштан акыры жаныңарда болуш керек. Силерге кандай товар бар, кайсы жерде кандай базар бар, ошону көргөзүш керек. Андан кийин өзүнүн эмгек акын силерден алыш керек деп ойлойм. Эми ал адам сага эмгек кылып атат да, бериш керек да кылган эмгеккечи. Анан арасында кээ бир адамдар бар, элдин мээсин жуйт да. Сен манча апарып эле, мен сени андай товарды алып келип, мисалы 100 сомдук товарды көрсөтүп, буну алып барып Кыргызстанга 500 сомго сат. Анан сен бир айда эле мындай болуп кетесиң деп. Ал андай идеяны элге киргизбестик керек. Андай таяр жумуш жок деп айтайын туугандар. Андай таяр жумуш жок. Биринчиден мага деле далайлар келди. Далайлар кетти. Келип көрүп кеткендери бар, товар алып кеткендери бар. Мен аларга ошону келип, мына товарды апарып сат дегенди айтпайм. Өзүнөн сурайм биринчиденчи, эмне жумуш кыласың? Мындан мурун эмне бизнес кылгансың? Кээ бирлер айтат, эми азыраак акчам бар эле, Кытайга барып товар көрөйүн дедим эле депчи. Кытайга келсеңер болот туугандар, азыр баары жогу оңтойлуу болуп кетти, бирок ошол чөнтөккө караш керек маселе. Өзүң билесиң, бир келиш үчүн $250 виза ачтырасың бир айга. Анан самолет билетиң бар, учак билетиң. Билет менен келген билетиң виза пулуң кошулуп эле барат, бир $1000 барып калбайт. Барабы? Бияка келгенде чынын айтканда бир күндүгүңө $15 $30 отелге жатасың, жатаканага. $10 тамак жейсиң кеңири. Эми адам ачка жүрбөйт. Анан бир шаардан бир шаарга барсаң акча карыштап барасың. Кытай ал силер ойлогондой өтө кичинекей эмес, өзүң көрүп атасың досум. Ушул ИВдакы эле, мен турган ИВдакы дүйнөлүк базарда эле чынын айтканда келсеңер бир айда түшүнүп жеткеле болбойт. Кайсыл товар канча сом, кандай алыш керек түшүнүп жеткеле болбойт. Буну эми сөзүң бөлүп коеюн досум. Көргөн адам түшүнөт экен да. Ооба. Эң кызык жери Кытайды көрбөй туруп, Кытайдын бир шаарын, бир базарын көрбөй туруп, ушул нерсени үйрөтүп атам дегендерге таң каласың да. Кызык жери ошол жерде болуп атпайбы? Ооба, мен деле алдында таң калдым, эми башыма өткөндү айтып берейин. Жанакы бир Эркин деген байке бар да, Өзбек байке. Мындан мурун менен кабарлашып жүргөн, Арзыбек барайын, сага барайын, кандай кылам, сен канча усулка аласың деп. Мен чынын эле айткам да, мага усулка керек да. Мен эми бар жок
киши келсе мен ошолорду алып жүрөм, заказдарымды Ya ташташым керек. Мен кызмат кылып атам. Уақытың келіп Айтсам балким кымбат көрдү. Башка бирөөлөр менен келиптир. Арзан келдим дейт. А бирок ошол күнү Гоңжуга түшкөн күнү Гоңжуга апарып тур да булар бир жумалык эле. Келген кеткен билетин кошо эле алыптыр. Салып жибериптир тияктан жетөөнү чогултуп эле. Түшкөн күнү түнкү саат 1:30-2:00 чалды мага WhatsApp'тан. Да WhatsApp ачык экен, телефон өчүп калбаптыр. Алсам ошол кыз экөө келген экен. Көрүшүп анан мага отель алып бер дейтти. Телефон. Ооба, отель алып бер, биз отельге жата албай калдык, бу жерде жок калыптыр деп. Ким алып келди десем, бизди тияктан салып жиберген. Анан буяктан бирөө тосуп алып эле, сим картаны бүтүргөн. Анан буякка келип эле анан ал кетип калды, биз таппай калдык дейт. Элдери өздөрү отель алып кирип кетип аттыр. Кыз экөө калып калыптыр. Эми баягы дагы чыдабай бугурмачы ошо менен тиги телефонду берчи деп отельдекилерге бердирип, андан телефон чалып, сыртка чыгыңыз деп такси менен сүйлөшүп кытайчалап. А мен мурун жатып жүргөн отельге аларга чаты бар эле, алар менен кабарлашып ошол отельге апарып орундаштырып койду. Эми чынын айтканда мен ага кандай кылып бергилей деле тиешем жок да мен. Эмне катышым менен? Мага келбеген да. Тааныбасам көрбөсөм деген. Ооба, бирок эми баягы Адамгерчилик кылсың да. ооба. Эми адам болгондон кийин канча жакшылык кылсаң, элден ошончолук жакшылык кайтат да, элден кайтпаса Алладан кайтат. Ошол туугандар. Кечкече эле баягы Инстаграмда көрөм, какшанып эле чыга берет. $500 апарам. 5 күн жүрөсүңөр дейби, 3 күн жүрөсүңөр. Туугандар, силер Кытайдан Кыргызстандан Кытайга келгениңер бир күн кетет. А күнү жаттыңар, эртеси силер биринчи жолу Кытайга келдиңер, туурабы? Эртеси силер туруп тамак жеп, эми силерде чай ичип алдырбай жейт тамакты билем. Тамак жеп, анан барып базарды айланып силер эсиңерге келип болгучу эле, ал базарды көрүп баягы таңыркап болгучу эле бир күнүң өтөт. Мисалы 2 күн. бир күн чыктың, Кыргызстандан чыктың, кечке 10 бүтүп кечке зорго келип жатакка жатасың да. Бир күнүң кетти уже. Ооба. Эртеси бир күнүң жөн эле кетет. Андан бир Кытайда бир 2-3 күн, 3-4 күн жүрүш деген эчтекени билбей эле маң болуп эле жүрөсүң. Убакыт өтө тез өтөт экен. Келгендер билет го. Эчтекени билбей эле маң болуп эле жүрөсүң да. Башың айланып эле, эмнеге дегенде биринчи чөйрө окшобойт досум. Кыргызстандын чөйрөсү менен Кытайдын чөйрөсү окшобойт. Эми туура. Тиги Кыргызстандын мурунку бизден Кытайдан алып айтканда 20 жылдык аркадагы чөйрө Кытайда 20 жыл алдыга кеткен. Экөө алмашып калганда адамчы сиңире албай калат. Адам деген мээ деген нерсе башка санга окшош да. Аста сиңирет жумушту. Ошого эми келип эле мен Кытайга барсам эле арзан экен болду, ошого эле барайынчы дегениңер менен ошол кандай кыласыздар, кандай жумуш менен келесиңер? Экинчиден кредит алып Кытайга келбегиле туугандар. Сураныс. Кредит алып Кытайга келбегиле. Мен көп учуратып атам, көп угуп атам. Кредит алып Кытайга келип алып, кайта эчтекени кылбай баягы жүрүп эле кайта Кыргызстанга барып кредит төлөш үчүн кайта Россияга иштегеле кетип атыпсыңар. Кредит алып Кытайга келбегиле. Өзүңөргө ишеничиңер болсо, чөнтөгүңөрдө акчаңар болсо, көбүрөөк анан Кытайга келип бизнес кылам дегиле. Же болсо Кытайга келбей деле ошол жактан өзүңөр базарды изилдеп, мына бизге окшош ишеничиликтүү адамдар менен таанышып, ушундай товар болсо мен базарга чыгып да кичинекден болсо өзүмдү сынап көрөйүн деп, андан кийин ойлошуп бизнеске киргиле. Анан мынабу ушул видеомду көргөн байырлар жаман көрсөңөр көргүлө, элди чыныгы аракетиңер менен, чыныгы эмгегиңер менен элдин акчасын алсаңар болот. А бирок элди алдап, мен кыйратам деген сөздү кылбагыла туугандар, сураныч. Бүгүн болсо эртең күнү сурак болот да. Туурабы досум? Мисалы сен го бул жерде местныйсың, ушул жерде туулуп өсүп, ушул жерде канча жылдан бери жашайсың мына Иуда? Иуда жашагалы 5 жыл болду, 6 жыл болот. 5 жыл болду сен жашаганы. Мен го эми кирип чыгып эле жүрөм. Мен дагы башта ушундай ишенет элем да. Барсам, товарды алып эле Кыргызстанга сала берсем деп оюмда ошондой эле да мен дагычы. Эми мына Кытайга келип, Кытайдын ушул базарын көргөндөн кийин оюң 360 градуска өзгөрөт экен да. Эмне товар алышыңды билбей каласың. Мисалы ушу 4-4 жолу кирип чыгып атышым, уже баш меники маң болуп калды ужечи. Анан 5 күнгө келип кандай нерсени 5 күндө үйрөтүп ем дегендерге мен айран калып атам да, азырчы таң калып атам. Ушулар кандай ой менен айтат? 5 күндө эмнени бүтүрөт? Эмнени үйрөнөт? Элестетип көрөйүн. Эмнени үйрөнөт? Эчтекени үйрөнбөйт. Биринчиден мен байырлардын кылган кылымын айтып берейин. Биринчиден эле сени Инстаграмга түртөт. Видео тарт, Инстаграм кандай сүйлө, bunday сүйлө деп видео тарт, аны кыл, буну кыл дей берет.
туугандар ушул видеону тартканда ошо силер ала турган адамды ойлосоңор болот да. Элдин баары ошол бир товар тартып атат. Карасам Кыргызстандан келген байырлардын туугандардын карасам выставка болобу мына көргөзмө дейбиз да. Баары жок эле ушул бир товар тарта берет да. Бир эле нерсени тартып атат. Чогул тартып келип бизге камап коет да. Ооба. Оно келсе, оно бир товарды көрөт. Элестет. Анан эл кайсы бирин сиңирет, кайсы биринен алат. Ооба да. Андан көрө силер ачыкты айтып кылыш керек, ачыгын айтып. Мисалы мага далай чыккан адамдарга айтам, акчаңыз канчалык акчаңыз бар? 500 000 сом болсо, же 100 000 сом, 200 000 сом бар Кытайга барсам дейт. Анда айтам мен келбей эле коюңуз дейт. Эмне келип кеткениңе эле 100 000 сомуң жок. Анан 100 000 сомго товар алсаң, анын доставкасын эмне кыласың? Жол акынын эмне кыласың? Өзүңдүн эмгегиңди эмне кыласың? Эң чоң катачылык ошол нерсени ошол байерлер Кытайды кыдыртып чыгам дегендер ошол нерсени айтпай атат да. Айтпайт да. Айтыш керек да ошону. Туугандар келип кеткениңе эле мынанча сом кетип атат. Анан эмнеге товар аласың? Андан көрө барбай эле кой, ушул жерден алып ал деп айтканга адам жок болуп атат да. Мен Ушул деле салгышап кыргыз элине күйгөн бир жеткире айткан адам чыкпайт да азырчы. Мен көрө элекмин да. Рахмат. Эми мен деле өтө андай кыйын адам эмесмин да. Мен күйүп катуу неметип кеткилечи. Эми чынымды айтып Сенин баары тажрыйбаң бар да. Кытайда ушунча жыл жүрдүң. Биринчисин айтайын досум. Мен эмне үчүн Гуанчжоудо жашабайм башкаларга окшош? Элдин баары Гуанчжоудо. Анан силерге Инстаграмга чыкса деле Гуанчжоудо дей берет. Эмне Гуанчжоудо эмне бар эми? Гуанчжоудо алтын барбы? Эмне үчүн Кытайда туруп өзүм Гуанчжоудо жашабайм? Гуанчжоудо жашаган туугандар. Гуанчжоунун жумушу менен Ионун жумушу эки башка жумуш. Гуанчжоудо кийим кечек көп чыгат. Нар жагына Фошанга барсаңар дивандар, жана колтургучтар көп чыгат, силер диван дейсиңер. Андан башка эмне бар? Өзүм баягы кыргыздар көп да, тааныштар бар. Ооба. Бар эле тааныштарына барат. Ооба. Анан ойлогула, а жерде кийим кечек деген нерсени силер бир түрлүү кийимден 5 алсаң бере берет. Ал кийим кечек кете бере турган нерсе. Анан чынын айтканда мен ал кийим кечекке деле барып кийим кечектин көптүгүнөн бир кийимди көрсөтсөм бул канча, тигини көрсөм тиги канча дейт сурайт турганда суроо өтө көп да. Мен ага баш ооруткум жок. Мен негизи жакшы жумушту кылгым келет оюмдачы. Чоң жумуштарды элге ошол жеткиргим келет. Арзан товарларды. Анан эл сатканын баары жогуна сата бериш керек эмес. Сен экөөбүз тең Гуанчжоудо байырбыз. Сен барып мына футболканы бир күнү 100 сомго сат, мен эртеси барып 95 сом десем болобу? Дагы бир жумуш Гуанчжоудо көрө албастык иш тарлыгы аябай көп экен да. Мен Гуанчжоудо деле турдум. Кийим базарына пахыларды араладым мен деле келинчегим экөөбүз. Анан магазинге кирсең кыргыздар жүрөт. Кыргызстандык эле кыргыздар да туугандар. Мен кыргызды көрсөм кош болом да, кыргыз экен деп көрүшөйүн деп. Жакшысыңарбы, кыргызсыңарбы десем, ооба, кыргызбыз дейт. Сени көрүп эле магазинден чыгып кетип калат. Анан наркы магазинге барсаң, кичинекей эле базарда путташып учурап калат экенсиң. Дагы бир магазинден учурасаң, сени бир көрүп дагы качат. Кыргыздар бирин көрүп качат. Билбейм эми эмнеге ошондой кылат. Биз өзү ушу 1,5 миллиард Кытайды батырган, 1,5 миллиард Кытайды батырган жунго мамлекети ойлочу ошол эки кыргызды. Эки кыргыз эмне бири-бирин батырбай жүрөт. Адам кеңпейил болуш керек деп ойлойм биринчиден. Экинчиден иштарлыкты жоюш керек. Ар кандай адамдын рызкысын өзүнө өзү бөлүп койгон. Андан кийин эргиз бирөөнүн соодасын бузбаштык керек. Мисалы сен бир товар сатып аттың. Сенин клиентиң бар. Сен 100 сомдон сатып аттың, а бирок мен барып ошо клиентиңе 95 же 90 сом дешке болбойт. Бирөөнүн алдындагы нанды тартып алышың ал эң чоң күнөө болот да негизи. Анан дагы акырын толуктасам, ошол байерлер ошол жөнөкөй бизденчи баягы турмуштан кыйналып же болбосо кичине акча тапсам болот эле деген адамдардын оюнан пайдаланып кетишип атат. Эми бул Кытайды көрбөгөндөн кийин, билбегенден кийин эми айтса ишенет экенсиң да. Ооба. Көрбөгөн нерсеңи бирөө айтса ишенесиң да, туурабы? Ооба, оңой жумуш эмес булчу. Кытайда бар жок дайын деген менен ушул Кытай мамлекетинин ичинде өзүнүн адамдары ушул жумушту кыла албай жүргөнү канчасы бар. Дагы башка мамлекеттерге чыгып иштеп жүрөт го. Бул жашоо ошондой. Баары адамга бар жок эле удул келе бербейт. Өзүңдүн келген жумуш менен, пешенаңа жазып койгон жумуш менен жүрүш керек болуп калат кей кездечи. Мен деле майылда магазин ачтым, иштедим, заводко иштедим, компанияларга иштеп көрдүм. Анан кийин ушул бизнеске кирдим, бизнес менен кетип баратат. Мен ойлодум оюмдачы, ошол менин пешенамды же болбосо мен пешенама жазып койгон же менин рызкысымды талаага чачып койгон деп ойлодум да. Чынын айтканда мен айылга барып бир иш кылсам, бирөө да оңбошпойт да.
Эргис оңбаспайт. Айылымда өзүм жумушумда бир эмес канча катын магазин ачып канча жумушту кылдым. Бирөө оңбаспайт. Мен бу жака келдим, жумуштар оңбаса атат. Бирок ошол ушундай мени жумуштарымды колдоп кубаттап келаткан дагы эле кыргыз элине ыраазычылык билдирем да. Бизнеске жөндөмүң бар экен да, ошого ушул жерде бизнесин чайын ичип, Ооба, суусун нанын жеп, тузун татып жүрөсүң да. Ама Иуда деле учурады. Байырлар учурады. Алар менен эле көрүшөсүң, көрүшкөндөн кийин эле эптеп эле болбосо кыймылдайт. Жок. Мен эми ойлойм, эми келгенден кийин көрүшүп бизнесменбиз да такыр. Кытайда бүтүн бизнесмендер олтуруп алып, өзү ара чай ичип, маек кылышат. Тажрыйбаларын бири-бирине айтат. Мисалы сен экөөбүз бизнесмен болсок, мен мындай кылып атам, сен кандай кылып атасың? 4-5 бизнесмен олтуруп алып туруп маектешет. Маектешип, мына мындай кылыш керек, мына мындай кылыш керек. Болот. Бирок көптү көрсө көл болот дегенде, көп адамдын акылы менен иш болот. Эң туура. Эмнеге андай? Алар үчүн иш тарылык кылбайт. Ал анткени көп адам сен бир мээң жетпей аткан жерде дагы бирөө акыл көрсөтө калат да. Мен да ошондой ойлойм кээдечи Кыргызстандан келип ушул жакта Кытайда иштеп аткандар болсо, чогулуп мындай чай ичишип, ушул жакшы нерселерди биз деле Кыргызстанга алып баралы дейбиз. Эмне үчүн? Кытайлар алып барып атат, дүнгөндөр алып барып атат, уйгурлар алып барып атат. Эмне үчүн биз кыла албайбыз? Бизде деле эки кол, эки бут, эки көз, бир ооз, бир муруң бар да эки кулагың. Ооба. Сен майып адам эмессиң, же бир мындай мээң иштебеген келес эмессиң, туурабы? Ошого бирок ошону эч ким бир мындай түшөнбөйт экен да. Бири-бирине эле кысканыч, Же ушуну бирөө көрүп калса, мына Арзыбекти YouTube'дан көрүп жүрдүм эле, бул товарды көрүп калдык, кабинеңди ушу сатып албагай экен дейт. Мен андай ойлобойм. Билеген Кытайдын эмнесин кысканам мен? Ооба. Келгиле да турат базар. Мисалы, базарларды канча кыдырып атабыз, кафе тамактануучу жерлерге барып атабыз, арабтар бир өзлөрүнчө стол кылып алып, бир 10 чактыдай чогулуп отурат, туурабы? 5-6дан, 4төн 5тен, 10дон борголо арабтар отурат, анан Африкадан келген негрлер отурат, 5-6 чогулуп алып. анан түрктөр отурат, чогуу чай ичишип, сүйлөшүп, бизнес боюнча сүйлөшөт. Өткөн кеткен жолукса эле отуруп чай ичишет экен. Карап көрсөң, биздин кыргыздар эле жок Чогулган да. кыргыз жок. Неге мындай болуп калганбыз? Биздин каныбызда барбы, кандай түшүнбөдүм да шуну. Кыргыз жок эмес, бар Иудачы. Ошо чогулган кыргыз жок. Кыргызды көрөсүң, бири-бирин көргөндө качат экен да. Ооба. Неге ондай качышат? Бай биринен уялабы же баягындай ичи тарлык болуп, мен алган товарды ham ушул алып алат деп ойлойбу? Түшүнбөдүм да. Ушул бизди дагы көрүп атсаңыздар, ушул Кытайга келгендер, эмне себептен катышат? Комментарийге жазыңыздарчы. Ооба. Биздин кыргыз мамлекети неге мындай болуп калды экен? Ушул Карап чет өлкөдө ынтымагыбыз жок да. Жанында карасаң кыргыз турабы, бул жерде эки кыргыз. Сен экөөбүз кыргызча сүйлөшүп атсак, карап коюп унчукпайт. Кыргыз экен деп коет ичинде. Андан көрө кыргызсыңарбы? Салам алейкум, саламын айтып сүйлөшүп, кайдан, мен кайдан сүйлөшүп жакшынакай чай ичип койсо эчтеке болбойт да андан. Мисалы мен биринчи келгенде, Кытайга келгенде, эми баягы бир мамлекеттен бир мамлекетке чыкканда баары кыргыз жакшы көрүнөт да. Ооба. Кыргыздарды көрүп, сүйүнүп барып учурашсам, учурашпай эле унчукпайт да. Байым жакшы кыргыз экен деп сүйлөшкүм келет, бирок жакшы да учурашпайт, болду. Ооба. Башка улуттарды көрсөң, чогулуп жүрүшөт. Байкап атасың? Мисалы түрктөр. Иу шаарында досум 350 миң чет мамлекеттик эл бар. Араб бар, түрк бар, африкалык бар, американец бар, такыр бар, өзүң көрүп атасың го. 350 миң. Ошол 350 миң деле бири-бирин кысканбай эле жүрүшөт. Мен экинчиден бул Иу шаарынын эми дүйнөлүк базарын дагы айткым келди, өзүң көрдүң досум. Ырыскысы кеңири да. Ошончо көптөгөн адамдарды сиңирип атат да. Күнүнө канча миллиард юандык товар чыгып атат сыртка. Ойлосоң. Эми бул жашоо деген ошондой да. Баягы тамак жегенге окшош эле жумуш бул. Тамак жейсиң, чыгарасың, тамак жейсиң, айланма. Оборот кете берет да. Ошого айтарым, эми бизнести кылыш керек, чын дил менен кылыш керек. Экинчиден ошол кыргыз туугандарым, бир тууган байырларга айткым келди, туугандар ынтымактуу болуш керек. Адамды алдабагыла биринчиденчи. Бирөөнү алдап, алды эле бир акчасын Россияга барып 2-3 жыл чогултуп келет акчаны, туурабы досум? Чогултуп келип чыгат да, мен айтам, мага чыгышы мүмкүн, мен айтышым мүмкүн, меники балким жогорураак айтып коюшу мүмкүн. Ал анткени мен чын жүрөгүмдөн эле айтам, мен нагыл элечи. Мисалы өзүң билесиң. Мен силер Кыргызстандан келип, аэропортто түшкөндөн баштап кеткиче силер менен бирге болом. Машина менен алып жүрөм.